Мисалы, У'нун Ü тамгасы бар кыргыз тилинде. O'нун Ö'сү бар, N'нын N'сы бар, K'нын G'сы бар, S'нын Z'сы бар да, мисалы, үндүү тамгалар келсе. Не үчүн A'нын A'ныкы жок. Мен ошого сунуш берет элем, А тамгасын киргизиш керек. Мисалы, Жусуп Кәл деп айтылат. Кой, ак үйгө барып келбесем болбой калды. Ай Кудай ай. Күлөйүн десең күлкү жок да, кыйлайын десең жаш да жок. Эркелешти депутаттар элде жүрсө ачка ток. Тийишип эле калдыңар, эмнеңер бар тамгаларда. Каяктагы сунуштарды айтасыңар, калбай калды адам деле таңгаларга. Баарысын эле өзгөртөлү дейсиңер, эми өңдөрүндө ак кылсын айткыла, өйдөдөгү учуп жүргөн каргаларда. 36 тамганын башын кошуп, кыргызча тагыраак билбей жатып. 37 тамга болсо кантесиңер, киргиз болуп кыргызга кирбей жатып. Айта берсе болот го жумушум деп, айтасыңар каяктагы сунуштарды, өзгөрткүлө асмандын өңүн дагы силерде ушул эле сунуш калды. Көтөрчү башка сунуш жок беле, эл ичинде көйгөй көп каралбаган, жок десеңер таап берейин жолдор көп, унаа эмес жөө адам бара албаган. Азыркы жогорку кеңеште депутаттар сунуш киргизип атат да, А тамганын жанына дагы бир А тамга киргизишибиз керек деген. Не тамга экен? A'нын жанына дагы бир А кошобуз. Ошо кандай А экен? Ошол эки оюңар кандай, ошо киргизсе кандай болот, эмне болот? Я против. Билбейм, айырмасы деле жок. Я не знаю. Тупо, конечно. Ай, молодец! Тупо. Мисалы азыр 36 тамга бар. 37 болуп калат. 37 болот экен. Нет, 36 нормально. Какая уж молодец! А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамга кошобуз деп атышат. Ошого сиздин оюңуз кандай? Макулсузбу же каршысызбы? Элге пайдасы тээ ошол кошкондо. 37 тамга болуп калат экен да. Өзүңүз коюңуз. Менин оюм билбейм экен. Ушунча жылдан бери эле 36 тамга эле бар. Ошондой эле жакшы болот дейт. А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамга киргизишибиз керек деп. Ошого сиздин оюңуз кандай? Кандай А деген тамга? Кане кетөрөйүн дейттер, а? Капон болду. Эми К'нын Г'сы, У'нун Ү'сү бар деген. Ошондой эле Ага дагы бир жанына А кошубуз керек деген сунуш көтөрүп атышат. Ошого каршысызбы? Баптырын билбейм мен, түшүнүгүм жок экен. Сиздин оюңуз эгер ошондой болуп кала турган болсо. Эми кыргыздын өзүнүн тамгасын өзүн деме кылса мен кошулам, андай туура келбесе болбойт да. Так, что он сказал? Тамгасын өзүн деме кылса мен кошулам, андай туура келбесе болбойт да. Бомбарбия! Киргуну! А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамганы кошобуз деген. Ошого сиздин оюңуз кандай? Мен филологмун өзүм. Бирок A'нын жанына дагы бир A'ны кошуунун кереги деле жок. Себеби ал деген тамга да, биз тамга менен тыгышты алмаштырбашыбыз керек да. А тамгасы бул алфавитте бар бизде, бирок ал диалектиде А менен айтыла берет. Молодец, да, очень хорошо. Бул кадимки депутат көтөрүп атпайбы, Асы керек сөзсүз депчи. Эми эч кандай тыгышты кошуунун кереги жок. А деген бул тыгыш, А деген бул тамга. Ошону алмаштырбашыбыз керек. Мисалы, кадимки карта дегенде биз К'ны айтып атпайлыбы, бул түпчүл деп коет да, карта дегенде. А китеп дегенде орточул К'ны айтабыз да. Биз мисалы К'ны эки бөлүп жазбай элебиз да. Ошол сыяктуу Ага дагы жанына дагы бир Аны кошуунун кереги жок. Эти аплодисменты, которые нам бы такой родню. А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамганы кошушубуз керек деген. Ошого сиздин оюңуз кандай? Зеришкен го. Чын. Бая эле көрдүм мен да, зеришкен. Ай, молодец! Молодец!
А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамга кошушубуз керек деген. Ошо сиздин оюңуз кандай? Аза Майкл Джексон тозгондой тозуп алыңар го. Болбойт го. Кайча? Неге? Билбейм. Дең кызгы дейм. А деген тамганын жанына дагы бир А деген тамга кошушубуз керек деген. Ошо сиздин оюңар кандай? Анын зарылчылыгы деле жок го дейм. Неге? Мисалы үчүн А өзү эле А болуп атпайбы? Зарылчылык жок менин оюмча. Бирок эми элден да иште сурап, аны элдин да кеңеши болуш керек да. Элден да суроо жоопчу. Эл общий чечсин да. Эл да чечет да, элдин дагы эмеси керек да, жообу керек да. Мындай темаларды кыла берген болбойт да, блин. Просто элдерден биринчи сурап, мындай кичине машвара алыш керек да, элдер менен турабы? Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.